Жакында парламенттик шайлоо, Жогорку Кеңештин депутаты кандай болуш керек? Сиздер бүгүнкү күнгө чейин Жогорку Кеңештин депутатын шайладыңыздар, бирок функцияларын билбейсиздер. Ал мыйзам чыгарыш керек, элдин өкүлү болуш керек, өкмөттү көзөмөлдөш керек, бюджеттик контролдоо кылыш керек, жана өлкөнүн стратегиясын аныкташ керек. А сиздин депутат эмнелерди кылды? Маселен, кээ бир кез депутаттар мыйзам чыгаруунун ордуна алар элдер менен арзан жолугуп атат. Ноутбук тапшырып атат, телевизор тапшырып атат, ат чабыш кылып атат. Жана ошондой эле жөнөкөй эле жолугушууларды кылып атат. Ооба, анча-мынча маселелерди көтөрүп келип жеткирип атат, бирок ал жетишсиз. Чыныгы элдик маселелерде кулактарын жапырып, көздөрүн жаап, унчукпай коюп атат. Өкмөттү көзөмөлдөө толук кандуу жүргөн жок. Эмнеге? Анткени алар кадр саясаттарына аралашып, дал Камчы Кыдыршайч айткандай, жерлерде кадрларды коюп алып, шайлоолорго даярдыктар менен алектенди. Дал ошентип отурса, бюджетти кантип контролдойт? Сиздер ушундай суроолорго өзүңүздөр жооп бергенге аракет кылыңыздар. Ал эми өлкөнүн стратегиясын аныктай турган маанилүү маселелерде дайыма унчукпай кыргыз элине чоң пайдасын келтире алган жок. Жада калса, биздин өлкө башчыларга жардам кылып, элдин эртеңин туура жеткире алган жок. Сиздин өлкөмдө депутаттар эмнелерди кылды, кандай мыйзамдар жазды? Комментарийга калтыра кетсеңиздер болот. Дал ушундай менин чыгарууларыма Интертранс авто компаниясы демөөрчүлүк кылат. Интертранс авто компаниясы Кытай менен Кореядан арзан, сапаттуу жана бат жеткирүүлөр менен автоунааларды сиздерге камсыз кылат. Андыктан шашылыңыздар, дал ушундай унааларды заказ кылсаңыздар болот. Сиздердин байланышыңыздарда, дал ушул төмөндөгү байланыштарда 24/7 кызматта. Достор, сиздердин өлкөңүздөрдө депутаттар кандай иштеди, комментарийге калтырсаңыздар болот. Ал эми кийинки маселелерде сиздер мага тема коюп берсеңиздер, мен сиздерге дал ошол темалардын алкагында чоң талкууларды жаратып берем. Сиздер менен бүгүн Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев болду.